Орозбек мырза, мына Афганистанга барып, болгондагы кыргыздар менен жолугуп келипсиңер. Абалдары кандай экен? Афган кыргыздарына миграция министрлиги уюштурган экспедициялык топ кошулуп барып келдим. Ал жакта бир күн түнөп, акыбалдарын, ден соолугун текшерип, өздөрүнөн кабар алып, гуманитардык жардам көрсөтүп келдик. Медициналык жактан айтып караганда, алардын акыбалы өтө оор, ден соолугу таза, адам жок көрсө деп айтсам болот. Кайрылган адамдын баарында болгон токой оорулар менен ооруйт экен. Эң негизгиси бул аскандуулук, витамин жетишсиздиги, жүрөк кан тамыр оорулары, өпкө оорулары менен ооруйт. Мен өзүм жеке каражатым аркылуу анан дагы бир эки жигит спонсорлук көрсөтүп, ошолор аркылуу дары-дармек жеткирип. Анан кийин өзүңүз ушул дарыгер экенсиз. Алар Афганистандын өкмөтүнөнбү же болбосо каяктан дары-дармектер менен камсыздалып турабы экен, же Кыргызстандын өкмөтү сиздерге окшогондор алып барганда эле дары-дармек менен камсыз болушабы экен? Кандай экен? Афганистан өкмөтү жардам бергенге азыр чамасы жок окшойт. Ошентип айтышты, алардан сураганда Афганистандан эч кандай жардам берилбейт. Болгону бизден бир өкүл Турдахмажы деген киши ошол Афган парламентинин депутаты болуп шайланыптыр. Анан экинчиден 3 аксакалды быйыл ажыга алып барып келишиптир ужечи Афган өкмөтү. Бирок дары-дармектен жардам бербейт экен. Бирок Ишкашим деген райондон бир медициналык кызматкер чыгып, жардам көрсөтүп турат экен. Бирок жогорку билими жок экендигин мен жолугуп сураганда билдим да. Аскандуулук көп экен деп атасыз. Мындан башка да кайсы оорулар менен көбүнчө ооруйт экен? Анткени ал жакта жаңы төрөлгөн жаш балдар дагы чарчап калат деп да маалыматтарды айтышчу эле. Өкүнүчтүүсү бизге келген толук көрө албадык, себеби алар нейтралдуу зонага келип турушканда 200 чамасында 200 кыргыз келишти. Ал калгандары тоонун башында шартка байланыштуу келе албай калышты да. Анан экинчиден ошо нейтралдуу зонага келген 200 адам ичинен баары өпкө оорулар менен оорушат. Себеби барган жерде жөтөлүшүп жатышкан, давлениясы, кан басымы өтө жогорку деңгээлде. Үчүнчүдөн аскандуулук деген себеби ал баарынын тиштери жок, түшүп калышат экен жаш эле болгондо, чачтары түшүп калып. Анан булардын баня жоктугунан жуунбаганын себебинен тери оорулары менен да ооруганына көзүм көрө болдум. Себеби денелеринде ар кандай тери оорулары байкадым да. Эми алар ошондой оор шартта жашап атышкандан кийин аларды көчүрүп келебиз деп дагы бул жакта сөз болуп атты эле. Ошол сунуш айтылдыбы ал жакта? Эл менен чогулуп көргөндө биз суроо бердик. Кыргызстанга көчүрүп кеткенге кандай дейсиңер дегенде, алардын байкашыбызча кембагалдары гана көчүп кеткенге даяр. Ал эми байлары болсо көчүп кеткенге анчалык деле дабалат коюшкан жок. Анан экинчиден бизди мал мүлкүбүз менен кантип көчүп кетесиңер дегендей дагы суроолор беришти. Үчүнчүдөн аны Афган өкмөтү көчүп кеткенге макул эмес, балдар уруксат береби деген дагы маселе бар да. Себеби ал жерде кыргыздардан башка эч бир улут жашай албаслыгы белгилүү да. 4200 метрден 5500 метрге чейинки бийиктикте кыргыздар ошол жерде жашашат экен. Биз менен барышкан баарын ал жерде чыдай албай түтөк оорусу менен ооруп жатышты да. Өзүңүз кандай? Ал түтөк болбодуңузбу өзүңүз? Кандай сездиңиз? Мен өзүмдү жакшы эле сездим. Себеби мен өзүм тоода чоңоюп өскөн бала катары жакшы эле жүрдүм. Өзүмдү өзүм текшергенге адам жок болгондуктанбы, мен баарын текшердим, бирок өзүмдү өзүм текшере албадым да. Бул жактан баргандардан кыйналгандар болбодубу? Бул жактан баргандар кыйналыштыбы? Демалуу жагынан кыйналышты, демалуу албай, аба жетпегендей болуп, давление ары көтөрүлүп дегендей болуп кыйналышты. Ошо сиздер менен барып келгендер дагы бул жактан Кыргызстанга келгенде айтып атышат, боз үйлөрдү тигишип, союш сойду дейт. Ошолор тууралуу да бир сүрөттөп айтып бере аласызбы? Кандай кылып тосуп алышты, кандай сый урмат көрсөтүштү? Баягы анткени кыргыздын салты бар эмеспи? Конок келгенде ага кой союп, устукан тартат дегендей. Биз жолдо 3 күн кармалып калдык, себеби тажик өкмөтү бизге кичине уруксат бербей, анан берип деген маселе болуп барып, анан ал жака барганда дагы алар бизди келет деп 5 күн күтүп калышыптыр. Анан ошо 5-күндө гана тажик уруксаты кирип чыкканга 1 күндүк убакыт берди. Ошо 1 күндүк убакыттын ичинде биз нейтралдуу зонада келген техникалык кыргыздар менен жолуктук. Ал бизди тосуп алышты, өтө жылуу, жакшы маанайда. Кээ биркилери ыйлап да кучактап жатышты. Негизи мен байкашымча маданият жактан кичине артта калгандай, себеби ырда бери бир ырда ырдай алышпайт экен, же манас айтыша албайт, же комуз чече алышпайт экен. Ушул жагы өкүнүчтүү. Анан жакшы тоскону кыргыз үйлөрдө 7-8 кыргыз үй тигишиптир. Ошо кыргыз үйлөрдө жашашат экен өздөрү.
Анан кой союшту, кой сойгондо азыркы эле кыргыздын салты боюнча устукка тартышты. Боорсок каптама жасап, чий боорсок жасап тосуп алышты. Сапарыңыздар аябай жемиштүү болуптур. Алар эми кыргыз өкмөтүнө кандай сураныштарды, өтүнүштөрдү беришти? Алар кыргыз өкмөтүнө врач, дарыгер, анан мугалим жөнөтсөңөр жакшы болмок эле, бизге мектеп менен медициналык клиника куруп берсеңер жакшы болмок эле деген эки өтүнүшүн баары эле ар бир сөзүндө суранып атышты. Анан өз көзүм менен сурап күбө болдум. 45 жашка чыккан, 55 жашка чыккан кишилер дагы деле үйлөнүүчү эле экенин айтып атышты да. Аял киши өтө аз экенин эркектер аябай айтып атышты. Кыргызстанга алып барып бизди үйлөп келсеңер жакшы болмок эле деген сурашуулар болот. Ал жакта эми буга чейин айтылган эмес беле? Үйлөнбөй да өтүп кеткен адамдар болот экен деп. Ошону айтып атса керек да көздөп. Ошондон айтып атышты, ошо 45ке чыктым, 55ке чыктым, мен үйлөнө элекмин деген сөздөрдү айтып аткандарын көрдүм да, эркек кишилердинчи. Рахмат эмесе Орозбек мырза, сизге ушу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге.